Бишкектин көчөлөрүнүн жамгырдан кийинки абалы. Во! Ну чё, Рамис Алиевич, как вы, блядь, стараетесь? Мага претензияңыз болсо түз эфирге чыгалы. Жолдошова президентти дебатка чакырды. Келиңиз, мага бир маселеңиз болсо, же айта турган сөзүңүз болсо, же претензияңыз болсо, экөөбүз түз эфирге дебатка чыгалы. Жумуш орундары бар, бирок айлыгы кыргызстандыктарды канааттандырбайт. Мындан улам чет элдиктер ишке алынып жатканы айтылды. Эки элдин лидерлери жылуу маанайда учурашты. ФСБ Роскомнадзордун жетекчилигине каршы пландалган терактты алдын алды. Бишкектин көчөлөрүнүн жамгырдан кийинки абалы. Бишкектиктер жамгырдан кийин жыртылган тротуарларга толгон көлчүк, аялдамалардагы чуңкурга толгон суу жана башка ыңгайсыздыкка кабылат. Шаар тургундары ушул өңдүү чарбалык иштерди медианын чабалындыгына нааразы болушууда. Шаар тургундары мындай көрүнүштөр жаандан кийин дайыма кайталанып жатканын айтышат. Алар жаан сууларын агызуучу система иштебей жатканын жана жолдордун абалы жетиштүү көзөмөлдөнбөй жатканын белгилешүүдө. Бул болсо жөн гана ыңгайсыздык жаратпастан адамдардын ден соолугуна жана өмүрүнө да коркунуч туудурат. Остановка для народа, блядь. Во! Ну чё, Рамис Алиевич, как вы, блядь, стараетесь? Вот, на, посмотри, блядь. Смотри, своими глазами, блядь. Благодетели, блядь. Мага претензияңыз болсо түз эфирге чыгалы. Жолдошова президентти дебатка чакырды. Саясатчы Жылдызкан Жолдошова журналист Эрнис Каязовдун YouTube каналына берген соңку маегинен кийин соц тармактарда үй бүлөсүнө жеке өзүнө карата каралоолор күч алып жатканын билдирди. Ал фейктер аркылуу жала жабууну токтотуп, бийликтин суроолору болсо бетме бет сүйлөшүүгө чакырды. Булак Арча медиа. 2021 жылдан баштап, президент болгонуңардан баштап, Садыр Нуркожоевич, менин үй бүлөмө кандай гана сөздөрдү жазбадыңар, мен чыдап келдим. Келиңиз, мага бир маселеңиз болсо, же айта турган сөзүңүз болсо, же претензияңыз болсо, экөөбүз түз эфирге дебатка чыгалы. Менде да суроолор көп. Каалаган телевидениеңизге же сайтка өзүңүз жакшы көргөн кабарга болсо деле боло берет. Мына ошол жерге барып туруп, биз ачык коомдун алдында мондай фейктер аркылуу, эми фейк фабрикаңар аябай көп экен. Ошолор аркылуу эмес, түзмө түз отуруп туруп, ачуу чындыктарды бири-бирибизге айтып алалы. Мына ошол туура болот. Себеби чындык гана өлкөнүн өсүшүнө үлгү түзөт. Аны сиз менден жакшы билесиз. Ошондуктан экинчи маселеде дагы кайсы күнү, кайсы саатта, кайсы жерде мени дебатка чакырасыз, мен ошол жерге барам. Жумуш орундары бар, бирок айлыгы кыргызстандыктарды канааттандырбайт. Мындан улам чет элдиктер ишке алынып жатканы айтылды. Эмгек министринин орун басары Мерлан Байгончоков белгилегендей, жумуш орундары көп, мисалы тазалыкта вакансиялар бар, жергиликтүү жарандарга сунушталган айлык аз сезилгендиктен баш тартышат. Ал эми чет элдик жумушчулар үчүн бул айлык ылайыктуу. Мен медиада иштеп жүргөндө да жарандарга жумуш сунушталчу, бирок алар баш тартышчу. Бизге болсо жумушчулар керек, ошондуктан чет элдиктерди алабыз, дейди ал. Ишеним депутаттыктыгынын жыйынында. Министрлик дагы бир өкүлү быйыл чет элдиктер үчүн 52 000 жумуш квотасы каралганын билдирди. Алар негизинен жол салууда, тигүү өндүрүшүндө, курулушта, жеңил өнөр жайда жана соода тармагында иштешет. Булак Спутник эжи. Эки элдин лидерлери жылуу маанайда учурашты. Буга чейин өздүк булактар эки президент Россиядан Кыргызстанга келген күйүүчү майдын көлөмү жана баасы тууралуу сүйлөшөөрүн кабарлаган. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров Россияга иш сапар менен кечээ учуп барган.
Уважаемый Сударь Макажович, очень рад вас видеть. Спасибо большое, что приехали. Я вспоминаю, с каким гостеприимством вы нас встречали, всю нашу делегацию у себя на родине. И мы очень продуктивно тогда поработали. Хочу отметить, что все наши договоренности исполняются, команда наша работает с обеих сторон, работает активно, интенсивно. И есть результаты этой работы, они отражаются на темпах экономического роста Кыргызстана. И уверен, что и ваш сегодняшний рабочий визит тоже послужит делу развития наших отношений. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. ФСБ Роскомнадзордун жетекчилигине каршы пландалган терактты алдын алды. Украина тарабынан тартылган неофашисттик идеологияны колдогон 7 адам кармалды. Топтун башчысы жок кылынды. Дагы эмне белгилүү, шектөөлөр Роскомнадзор жетекчисинин орун басарынын унаасына колго жасалган жардыргыч коюуну пландашкан. Кармоо учурунда топтун башчысы Москванын тургуну куралдуу каршылык көрсөтүп жок кылынган. ФСБ анын сөөгү тартылган видео жарыялаган. Чабуулдун издалдары талкууланган. Мекеме жетекчисине жеке маалыматы жайгаштырылган чаттын администратору терактыга даярдык көрүү боюнча айыпталып, күнөөсүн мойнуна алды. Дагы бирөө жардырууларды жана Роскомнадзор кызматкеринин унааларын өрттөөнү пландаган топко мүчө болгонун моюндады. Булак Спутник Эжи. Принято язык. Денежные средства, где там с пистолетом. We'll be right back.